Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Базар Жок каналы. Бүгүн 23 февраль 2023 жыл мен шаардын түштүк тарабында Кайырма дачасында жүрөм. Туугандар, ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Кайырма дачасы жана бир аз эле бассаңыздар ал жагы Байгелди болуп кетет. Ушул Кайырма дачасынын батыш тарабында турам. Бул жерде ориентирим Руслан дүкөнүн алсаңыздар болот. Ушул дүкөндүн жанындагы көчөмөн түз эле түшүп сол тарапка бурулсаңыздар Дружба көчөсү 323 даректе сатылуучу үй жайгашкан. Анан бул жерге чейин Бишкектен түз келген маршрут бар туугандар. Мына ушундай. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алам. Сиздер лайктан басып, өзүңүздөрдү комментарийге жаздырыңыздар. Жана айта кетчү нерсе, тоого жакын, абасы салкын, кышында таза. Абасы таза райондордун бири туугандар. Мына ушундай. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул Юздүн көчөбөт тарабы, эң эле түштүк чек арасы мынакей бул жерден башталат. Эң эле түндүк чек арасы бул забор бүткөн жерге чейин, бул кошунага чейин болуп калат туугандар. Адрес Кайырма, Дача МВД, Дружба 323 дарек болуп калат. Эми андан ары короосуна кирип калган маалыматты берейин. Бул мынакей коросу. Киргенде мондай навес. Бул жакта узун турасы 10го 4 болгон үй. Стенасы кирпич туугандар жана жердин аянты 6 соток. Мынакей бул жакта алма бактары. Забор кошуналарга болгон чек аралар забор менен тосулган жана түшсөңүздөр ал жакта дарыянын жээгинде дагы бул үй ээсине караштуу жер бар туугандар. Азыр үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Анан ал жактарында маалыматын бир чекеден берем. Так, киргенде бир бөлмө, бул жакта мынакей. Бул жагынан терезе орнотулган, ички тараптан раковина орнотулуп, суу чыгарылыптыр жана түз элестеңиздер, бул жакта дагы бир бөлмө. Мынакей. Батыш тараптан терезе орнотулган туугандар. Андан ары алды тарабында мондай навес. Балкон сыяктуу. Жактан кенен мына короосун баары көрүнөт. Негизинен жакшы район. Шаардын түштүгүндө. Абасы таза, тоого жакын. Маниналар деле жакшы болот. Негизинен бул жакта алмалар туугандар. Мынакей тоо көрүнүп турат. Анан кошуналар мал менен деле алектенет экен. Эгер мал кылчу болсоңуз, мал менен деле алектенсеңиз болот. Жана бул тарабында подвал бар экен. Мына кирүүчү эшиги бул жерде орнотулган. Негизи ушундай араста кылса жакшы жер. Анан бул жакта үйдүн тышкы тарабында жатканы, бул жакта сарай бар экен. Ал жакка чейин тротуар куюлган. Туугандар. Такей куштардын үнү угулуп, тынч, жакшы дача туугандар. Так, андан ары бул жакта сарай. Анан түз элестеңиздер, мынакей бул жерде деле могу жер ушул үй ээсине караштуу жана андан ары өтүп кетсеңиздер, ал жагы уже дарыя болуп калат туугандар. Так. Дагы эмне маалымат? Документ жөнүндө айтпаптырмын, документи дачный красный книгасы бар экен. Дачный книга. Анан суу бар, свет бар туугандар. Мына ушундай. Бул үйдүн баасы $22,000. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номери менен экранга эситтелдеп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.